Баланын ата-энеден өз алдынча бөлүнүүсү көп учурда маани берилбей калган көйгөй. Баланын ата-энеден өз алдынча бөлүнүү деген эмне? Бул баланын ата-энесинен жана үй бүлөсүнөн бөлүнүүсү. Бөлүнүүнүн максаты материалдык жана психологиялык жактан көз карандысыз болуу. Өз алдынча бөлүүнүн түрлөрү: өзүнө кам көрүү, өз жашоосун камсыз кылуу жөндөмү, башкалардын колдоосуна көз каранды болбостон чечим кабыл алуу жөндөмү, ата-энеден айырмаланып турса дагы өз пикирине ээ болуу жана аны билдирүү, ата-эне менен болгон келишпестикти өзүн күнөөлүү сезбестен чече билүү. Өз алдынча бөлүүнү кандайча өтөт? Ата-энеден бөлүүнү бир нече этаптардан турат. Төрөт: эне менен ымыркайдын физикалык бөлүнүшү. 1 жаштын тегереги: өз алдынча алуулукка умтулуу. 3 жылдык кризис: бала менен эненин ортосундагы айырмачылыктарды билүү. Өспүрүм курак: курдаштарга багыт алуу жана өз жашоосу үчүн жооп берүүнү каалоо. 17-19 жаш: өз алдынча жашоого аракеттенүү. Жетилген бөлүнгөн: адам болуу деген эмнени билдирет? Албетте, бул кыймыл эркиндиги. Ошол эле учурда чечим кабыл алуу үчүн жоопкерчилик. Ката кетирүү мүмкүн экенин түшүнүгү, өз сезимдерге ишенүү, каржыны башкаруу, шайкеш мамиле түзүү жөндөмдүүлүгү жана балдарыңызды өз эркине коюу жөндөмү. Баланы кантип туура бөлүү керек? Психологдун же терапевттин жардамы менен көйгөйлүү жерлерди талдап көрүңүз. Өзүн күнөөлөө сезимин, таштап кетүүдөн коркуу сезимин, уят сезимин, текебердик сезимин, жок болуп кетүүдөн коркуу сезимин. Аз-аздан бөлүнүү. Бала жана ата-эне өз-өзүнчө адамдар экенин моюнга алуу. Баланын ата-энеге ыраазычылык билдирүүсү. Эгер даяр болсо, алардан бала кезинде башкача болууну талап кылгандыгы үчүн кечирим суроо. Өз жашоосунда болгон укугун таанып, жеке чектерди аныктоо. Агрессия менен күрөшүүнү үйрөнүү. Айланадагы жакын адамдардан жардам суроо. Чечимдери жана иш аракеттери үчүн жоопкерчиликти алууга үйрөнүү. Өз алдынча болуу бул ата-энеден физикалык жактан бөлүнүү гана эмес. Бардыгынан мурда бул баланын көз карашынан жана баалуулуктарынан өзгөчөлөнгөн ата-эненин күтүүлөрүнөн жана каалоолорунан эмоционалдык жактан бөлүнүү. Бул адамдын өзү менен иштөөнү жана өз жолун табууну талап кылган процесс. Бөлүнүү толук кандуу, көз карандысыз инсан болууга койгон кадам. Ошентип, тоскоолдуктарды жеңип, баланын инсан катары өнүгүүсүнө даярданыңыз. Өз жолу менен баруудан, чечим кабыл алуудан жана аны ишке ашыруудан коркпоо керек. Бөлүнүү бул баланын жеке эркиндигине жана бактысына алып баруучу жол.